тепкичти столешницадан жасап бүтпедим, сонун эле болуп калды. Карагылачы. Кычырап эле туруп калды. Эми четтерине плинтусын чаптасам, подсветкасын орнотуп, периласын жасап, кооз өзгөчө бир заманбап кылабыз да. Үстүнөн могу лак менен берип койсом бия. Өңү чыгып, сочный болуп калса керек. Башкысы оңой болот экен да. Кестирип келип четтерин биротула чаптатып элечи, баягы пинаклеге отурузуп эле кете бересиң да. Арзан, оңой жана бат бүтчү тепкич болуп жатпайбы? Суудан көп кетет, анан чыдабайт дегендергечи. Эми үстүнөн ким чакалап суу төгүп жүйт? Көп болсо бир жумада 1-2 жолу баягы влажный тряпка менен эле аарчылат. Болду. Ага караганда кухняңда бир күндө канча жолу жуулуп, казан мискелерин, идиш аягын калдыратып, жылдырып, ысык, муздак коюлуп, эмне деген нагрузка. Чыдап эле канча жылдан бери турат го. Болбойт дегендер ал жанагы фанерасы өтпөй калып деп коркуп ажылдагандар. Эми ии түрө берет, караван жүрө берет дегендей. Тепкич жасаган усталарга деле жеңилирээк болсо керек. Акчасын эми эмгек үчүн го баары алат. А бирок фанераны кестирип, обманка, шпон чаптап, шлифовка, подгонка, сырдабай, лактабай, бир ай жүрбөй эле оңойраак болуп жатпайбы? Ким жасаткан жаза кетсеңер канча убакытта жасады эле. Эми колу билген адамга эмне? 1-2 күндүк эле жумуш. Ал биз үчүн 3-4 күн жүрүшүбүз мүмкүн. Акырында паровой угольникти коебуз. Чаптап туруп, ошо менен бүттү.